Токтогул районунун Сарыкамыш айылы деңиз деңгээлинен 1600 метр бийиктикте жайгашып, климаттык шарты катаал аймактардын бири. Тоо боорунда жашаган элдин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн жеринен чечүү үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, Мекенчил депутаттык тобунун жетекчиси Кундузбек Сулайманов аталган айылга барып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Токтогул районундагы Сарыкамыш айылы Бишкек шаарынан 300 км, район борборунан 165 км алыстыкта жайгашкан. Кыш мезгилинде райондун борбору менен айылды байланыштырган жол жабылып, элдин түйшүгүн ого бетер кыйындаткан. Жолду жасагандын кебетесин көрүңүз мына. Көрүп атам, мен көрүп атам. 400 метр же 500 метр эле жол. Жол маселеси жашоочулардын негизги көйгөйү болгондуктан элдик демилге менен 4 миллион 800 миң сом каражат жумшалып, узундугу 8 километр болгон жол ачып алышкан. Тургундардын кайрылуусунун негизинде депутат Кундузбек Сулайманов аталган жол менен таанышып, тиешелүү министрликке жаңы жолдун долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасын берди. Мурунку каттап жүргөн жолуна караганда бул жак эки эсе аз болуп атат, узундугу. Анан бул жашка тургундардын айтканына караганда бул жердин мындай аба ырайынын дагы алгылыктуу жери болуп атат. Кар түшпөйт деп атышат. Ушул бардыгын азыр мен тийиштүү тапшырманы бердим. Ошол тийиштүү тапшырма менен изилдеп чыгышып, азыр ушул жака проект жасайбыз. Аны айтабыз дешти. Ошол бир жакын күндөрдө ушул чечимдерди кабыл алып, анан кийин ушул жака бир министрликке сунуш берип, Министерство финансыга да сунуш беребиз бул боюнча. Депутаттын жумушчу сапарынын алкагында элдик жыйын уюштурулуп, жергиликтүү тургундар менен жолугушуу өттү. Анда жайыт, эскилиги жеткен электр мамычалары жана кара чүйлүү токой чарбасы боюнча бир топ көйгөйлөр көтөрүлүп, тиешелүү жетекчилер менен элдин суроолоруна жооп беришти. Жолугушуу натыйжалуу өтүп, бир топ маселелер чечилгенин тургундар билдиришти. Ана жол маселеси боюнча айтылды, жол маселесин чечип беребиз деп жакшы тилектерди айтып кетип атышат. Кудай жол маселеси чечип калса, бул жакшы нерсе. Элибизде оңолот, экономикабыз көтөрүлөт. Ушу жол маселесине көңүл буруп берсе, анан экинчи моореке энергетика министри өзү дагы айтылды, мага кишиге дагычы. Бул опораларды оңдоп берүү боюнчачы. Ал киши да жакшы сөзүн айтып кетти, аларды оңдоп беребиз деп. Кудай ушу жакшы ийгиликтер болсун. Эл өкүлү Кундузбек Сулайманов Сарыкамыш айылынын көйгөйлөрүн парламент трибунасынан такай көтөрүп келет. Элдин үнүн аткаруу бийлигине жеткирип, колдон келген жардамын берип келе жаткан депутатка жергиликтүүлөр ыраазы. Анан бизге эми кошалип ушу кыштын күнү суугуна карабай бизге келип элибиз менен жолугуп, өзүнүн ой пикирин айтып кетти. Ал депутатыбызга биз ыраазыбыз. Бизге жардам да берип жүрөт. Ушул убакка чейин 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Өзүнүн колунан келген жардамдарын берип жүрөт. А кишиге ыраазыбыз. Белгилей кетсек, элдик жыйынга министрлер кабинетинин мүчөлөрү, жергиликтүү бийликтин тиешелүү жетекчилери барышып, көпчүлүк маселелерди жеринен чечүүгө шарт түзүлдү.